Коомдук биринчи каналга жаңы жетекчи келди. Каналды буга чейин жетектеген Бактияр Алиев өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арыз бергендигине байланыштуу КТРКнын байкоочу кеңеши Кайрат Иманалиевди башкы директордун милдетин аткаруучулук кызматка бир добуштан колдоду. Бактияр Алиев өлкөнүн башкы телеканалында 12 жыл иштеди. Туура 1 жыл КТРКны жетектеп турду. Анын эмгегин эске алуу менен байкоочу кеңеш маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамын берүү боюнча сунуш киргизди. Ал эми Кайрат Иманалиев каналда 24 жыл эмгектенип, анын ичинде 8 жыл башкы директордун орун басары болгон. Байкоочу кеңештин чечиминен кийин жаңы жетекчи жамаатка тааныштырылып, жооптуу кызматына ийгиликтер айтылды. Иманалиев Кайрат Олжобаевич бул жакта КТРК үчүн ал киши жаңылык эмес. Өмүрүнүн 24 жылын ушул жерде эмгектенген. Башында келгенде баягы катардагы сырткы кабарчы болуп келип жүрүп, ошол баардык тепкичтерден өтүп 8 жыл башкы директордун орун басары болуп иштеген. Ошон үчүн ички жамааттагы мен ойлойм Кайрат Олжобаевичти мындай туура жакшы кабыл алат деген ойдобуз. Коомдук теле радио берүү корпорациясы тарыхы бар Кыргызстандын журналистикасынын мектеби болуп эсептелет. Канчалаган кадрлар ушул жерде тарбияланган, такшалган. Аны мен колумдан келишинче, тажрыйбамдын жетишинче ушул коллективди алдыга сүргөнгө жана КТРКнын коомдогу рейтингин мындан да көтөргөнгө жакшы реформалар жасаганга аракет кылам. Бул жамаат мен үчүн бөтөн эмес, өзүмдүн бир тууганымдай болгон жамаатым. Андыктан буюрса жакшы ишler алдыда деп ойлойм.